Жергиликтүү сотторго бир катар судьялар дайындалды. Бир сутка ичинде коронавирус 85 адамдан табылды. Байсалов Экосос калкасы астындагы туруктуу өнүгүү боюнча жогорку деңгээлдеги саясий форумга катышты. Мамытов Пекинде өткөн 9-Кытай Борбор Азия кызматташтык форумунда сөз сүйлөдү. 6 айда балдар үчүн ишеним телефонуна 45 миңден ашык кайрылуу түшкөн. Чоң Кемин дарыясындагы ГЭС-1 боюнча иштерди баштоо келишимине кол коюлду. Кыргызстандын делегациясы атамекендик продукция саткан Сеулдагы соода үйүндө болду. Жергиликтүү сотторго бир катар судьялар дайындалды. Тиешелүү жарлыктарга президент Садыр Жапаров кол койгонун өлкө башчынын басма сөз кызматы билдирди. Белгиленгендей, Кыргызстандын сот адилеттик иштери боюнча кеңеши тарабынан президент Садыр Жапаровдун дарегине Кыргызстандын конституциясында каралган судьялык ыйгарым укуктарынын мөөнөттөрү аяктагандыгына байланыштуу Нарын, Ысык көл, Жалал Абад, Ош областтарынын жана Бишкек шаарынын айрым жергиликтүү сотторунун судьялык өз кызмат орундарына 14 талапкер, ошондой эле бош судьялык кызмат орунга 1 талапкер боюнча сунуштар келип түшкөн. Кыргызстанда сутка ичинде коронавирус 85 адамдан табылды. Жалпы 201.414 киши ооруга кабылган. Катталгандардын ичинен 18 вакцинанын экинчи дозасын алган. Амбулатордук дарыланууда 73 адам, ооруканада 12 бейтап жатат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 2022 жылдын 5-июлунан 18-июлуна чейин Нью-Йорктогу буу штаб-квартирасында өтүп жаткан буунун экономикалык жана социалдык кеңешинин калкасы астындагы туруктуу өнүгүү боюнча жогорку деңгээлдеги саясий форумга катышты. Эдил Байсаловдун саясий форумдун ишин катышуусунун алкагында ошондой эле бир катар эки тараптуу жолугушуулар болуп өттү. Атап айтканда, буу башкы катчысынын орун басары, буу өнүктүрүү программасы администраторунун орун басары Ушар Аоманари менен жолугушуу болуп өттү. Анын жүрүшүндө эл аралык кызматташтыктын учурдагы жана актуалдуу маселелери талкууланды. Ушул жылдын 12-13 июлунда 9-Кытай Борбор Азия кызматташтык форуму болуп өттү. Маалыматка ылайык, ачылыш аземинде Кыргызстандын жогорку кеңешинин төрагасы Талант Мамытов форумдун ардактуу коногу катары видео байланыш аркылуу сөз сүйлөдү. Иш чаранын катышуучулары айыл чарба, билим берүү жана санариптик экономика чөйрөсүндөгү маселелерди, ошондой эле жалпы өнүгүүгө көмөктөшүү жана заманбап чакырыктарга биргелешип жооп кайтаруу боюнча аймактык кызматташууну, ошондой эле акыркы 30 жылда аялдарды өнүктүрүү жаатындагы биргелешкен иштердин жыйынтыктарын талкуулашты. Ушул жылдын 6 айында балдар үчүн ишеним телефону 111 кыска номерине 45.029 кайрылуу түшкөн. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында эмгек, социалдык коргоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев билдирди. Министрдин айтымында, анын ичинен 1256сы максаттуу кайрылуу болгон. Балдар тарабынан 304, чоңдор 952. Кечээ 14-июлда Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдинг компаниясына Чоң Кемин ГЭС-1 суу электр станциясын долбоорлоо боюнча келишимге кол коюлду. Жолугушуунун катышуучулары Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин бүткүл республика боюнча иштеп жаткан кендери жана жаңы кен жайларын, өндүрүштүк объектилерди, инфраструктураны өнүктүрүүгө багытталган долбоорлору, ошондой эле бир катар жаңы ГЭСтердин, анын ичинен Орто Токой ГЭСи менен Сары Жаз дарыясындагы ГЭСтердин каскадын курулушу туурасында кенен маалымат алышты. Президенттин администрациясынын саясий жана экономикалык изилдөөлөр башкармалыгынын начальниги Алмаз Исанов башында турган делегация Сеул шаарында жайгашкан Кыргызстандын соода үйүндө болду. Кыргыз делегациясы соода үйүндө коюлган жана Кореяда сатылып жаткан атамекендик продукциялар менен таанышты. 2022 жылдын 24-июнда ачылышы болгон соода үйү кореялык ишкерлерге жана жергиликтүү калкка атамекендик өндүрүш товарларын изилдеп, сынап көрүү мүмкүнчүлүгүн берет.